адамдын өмүрү узарышына себеп болгон амалдардын бири коңшу колуң менен сыйда болуу, коңшу колуң менен жакшылыкта болуу. Бир нерсени эскертип кетейин. Азыркы күндө сот тармактарда кээ бир Аллахка ишенбеген, динге каршы чыккан, атеисттик көз караштагы же болбосо динден ыргып кеткен адамдар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерине ушундай келген жакшылыктарды айтып келген нерсе шылдыңдагандар бар. Бул нерсе кээ бир карапайым адамдарга мындай жүрөктөрүнө катуу сокку болот. Биз Аллах тааламды көрбөй ыйман келтирдик. Бейишин да көрбөдүк, тозогун да көрбөдүк. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келди, эскертти, бүт Куран алдыбызда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистер. Эгер гайыпка ишенбесек, эмнебиз мусулман, эмнебиз момун? Мына ушундай келген артыкчылыктарды келгисе, шек күмөн салдырган адамдар пайда болду. Молдолор ушундайга ишенип жүрө берет, ушундай деп. Ал белгилүү капырлардын нерсеси, алар көз менен көргөн нерсени ишенет. Мына ушул нерселерге биз амал кылайлы. Биздин өмүрүбүздө жакшылыкка жанаша турганга алып баруучу кадамдар. Канча деген адамдар ушундай жакшылыктарды билбей өтүп кетти. Же бүгүнкү күнгө чейин билбей жүрөт, коңшулар менен ызылдашып жүрөт, кечире албай жүрөт, өзүнүн жашоосун дагы оорулотту, коңшулардын да тынчын алды. Айша энебизден келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иннахум ман утия хаддаху минар рифq факад утия хаддаху мин хайри дуния вал ахира." Кимге жумшактык берилген болсо, ага бул дүйнөнүн эң чоң бир насипи берилди дейт. Акыреттин дагы, бул дүйнөнүн дагы жумшактык берилсе. Жумшактык менен эмне кылат? Хадисти улап барып, жашоосу жакшыртат, кошунасы менен кулк мүнөздө болот. Ушул нерсе өмүрүн узартат деп келет. Ахматта Шейх Альбани Сохих деген. Кошуналары менен ушуп кетип, канча жылдап айлап эшикке чыкса да жүрөгү кысылып, бири-бирин көргөндө ушундай болуп, эптеп көчүп кетсем деп бактысыз жашап аткандар бар. Жибрил периште келсе дагы: "Эй Мухаммад алейхиссалату вассалам, коңшуңарга жакшылык кыл, сый бол. Мен ойлогом" дейт, адам өлгөндө ушу байлыгын, мурасын кошуна менен бөлүшөт экен деп ойлогом дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ушунчалык катуу эскертип берген. Ана мен түшүнбөй эле кээ бирлер кошуна менен жакшылык кылуу деген ага зыян бербөө деп түшүнүп алат да. Бул эң төмөнү. Кошунага эң чоң негиз белги кошунанын туура эмес кадамына сабыр кылуу. Мага зулум кылса мен да зулум кылам, тийишсе мен да тийишем, урса урам, мусор кылса мен да ыргытам, кой уyu түшүп кетсе мен да сайып салам, меникин да сайып салган уюмду деген бул кошуналык мамиле эмес. Бул мындай чырайлуу мамиле эмес, кулк мүнөздөгү мамиле эмес. Балким кээ бир нерсени адилеттүү кылдым дейсиз, бирок адилеттүү ал кулк мүнөздөгү мамиле болбой калат. Эң негизги нерсе бул кошунанын ал кээде атайлап кылышы мүмкүн, кээде наданттан кылышы мүмкүн. Ошого сабыр кылуу деген сөз. Кошунаңызга белек бериңиз, шорпо кылсаңыз көйрөк кылып жарым бериңиз, канча хадистер келет. Кошуна бай болсо дагы ойлоңуз, бул бай текебер деп эмнени сезмек, мен ушу кичинекей белегимди көзгө илмек беле деген дебеңиз. Антсеңиз пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадисине каршы ой пикирде болосуз. Сиз билбейсиз, бул кичинекей белек адам жүрөгүндө кандай жумшартып коерун. Белек бергиле сүйүүңөр артат дейт бири-бириңерге. Тамак кыласызбы, эмне кыласыз? Ошонун жакшылыгын кичинекей кылып апарып салып коюңуз, балаңыз жөнөтүп коюңуз. Ушул аябай бир кошунанын жүрөгүн ачууга турган бир курал да. Кыргызда да жакшы сөз бар: алыскы туугандан жакынкы кошуна деп. Мына бул нерсе дагы адамдын өмүрүн узартуучуга себеп амалдардан туугандар. Жеңил карабайлы бул нерсе.